7 каналдын эфирдеги убактысын сайтка саякат программасы улантат. Студияда мен Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Күнү түнү күркүрөп иштеп аткан мэр Жеңишбек Токтурбаев коомчулуктун көңүл борборунда. Алкагандар да арбын, сындагандар дагы болууда. Беш кол тең эмес дегендей. Резонанстуу дымак жаратып, кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөрдү, имараттарды тегиз жылдырууга киришкени, мамлекеттин жерин басып алгандардын жүзүн ачканы, Мырзахматов сыяктууларды, жетекчилерди кагып силкип, тартипти каттуу кармаганы, Айтор бардык тарабынан оозго алынып атканы маалым. Ооба, Жеңишбек Токтурбаев чоң тобокелдикте баратат. Баштаган ишин аягына чыгаруу үчүн эрки жетеби? Көпчүлүк ушул өңүттөн байкоо салууда. Кызыгы, бул жакта ушундай машакат болуп атса, Ош облусунун губернатору Элчибек Жантаев өзүнчө чүнчүп кабинетинен чыга албай калдыбы? Мэр Токтурбаевдин көлөкөсүнөн көрүнбөй, жүнү бош экени, эмгекке жарамсыздыгы кашкайдыбы? Экөөнүн ишмердиги асман жердей го. Элчибек эптей албаса кызматты кор кылбай кете бербейби? Ооба, келечекке карай дагы. Матуу Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Олуттуу суроолор кабыргасынан коюлат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев социалдык тармактагы баракчасына видео жарыялады. Видеодон аксакалдын бата берип жатканын угууга болот. Кыргызстан өнүгө өскөн мамлекет болсун, алдыңкы мамлекеттердин катарында бололу. Ар бир үй бүлөнүн эсебинде $1 миллион болсун деген аксакал. Чын денсаулык берсин, ишиңизге ийгилик берсин. Ушундай мына жигиттерибиз элин ойлогон, жерин ойлогон ажаларыбыздан бери болсун. Ушу элин ойлоп, жерин ойлоп, аман эсен бололук. Ушу Кыргызстан мамлекети өнүгүп өскөн, ислам жолу менен өнүгүп өскөн алдыңкы мамлекеттердин катарында бололук. Ар бир үй бүлөбүздүн шотунда мындайча айтканда $1 миллион бар. Кыргызстанда тиш дарылатуу кымбаттап, эл кыйналууда. Бул маселени парламентте депутат Бакытбек Марипов көтөрдү. Элге тиш дарылатуу оор болуп жатат. 1000 сомдон 10 000 сомго чейин болууда деп кайрылышууда. Тиешелүү жетекчилерге тапшырма берсеңиздер, деди ал. Урматтуу кесиптештер, Алмаз Акымжанович, тиш дарылоо боюнча балалардын өсүп кеткендиги боюнча бизге жарандар кайрылып атышат да. Тиш дарылаткан элге бүгүнкү күндө аябай оор болуп жатат. 1000 сомдон 10 000 сомго чейин болуп жатат деп кайрылып атышат. Буну ким көзөмөлдөйт? Бир тиешелүү жетекчиликтерге бир тапшырма берсеңиздер. Бишкектеги автобус айдоочулары кыргызстандыктарды Ак калпак күнү менен өзгөчө куттукташты. Элдин баары биздин депутаттарга ыраазычылык билдирип атат деп айтты депутат Надира Нарматова. Депутаттарга суранып кетет элем. Биздин 7-чи чакырылыштын депутаттарынын тагдырына чек ара маселесинин жоопкерчилиги туш келип калганыга биз сүйүнүшүбүз керек. Себеби тарыхта биз тарых жаратып атабыз. Бул Өзбекстан менен чек арасы. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30 000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам
эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карыбаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул бала мен катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карыбаев аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карыбаев жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Чечилгендиги биз үчүн элибиздин алдында эң биринчи жоопкерчилик менен биз жооп милдетибизди аткаргандык болот. Мына Тажикстандын чек арасы дагы макулдашууга биз талкуусуз, суроо берүүсүз колдоп бердик. Элдин бардыгы биздин депутаттарга ыраазычылык билгизип атат. Эми эл арасында түрдүү сөздөр боло берет. Bir kadam aldığa bolsa 2 kadam arka bolot, 2 kadam aldığa bolsa 1 kadam arka bolot. Bul tarihi el aralık praktikada bolup kelgen nerse. Eç vaqta eç kim 2 tarapten толук кандуу бардык чечилген чегара маселесине ыраазычылык билгизбейт. Жок дегенде ошо 50-60% негизги эл макул болгондо биз мамлекеттин ичинде тынчтык орнойт. Ошондуктан бул назик маселеге макулдашууга биз жогорку кеңеш бергенден кийин ратификацияга келгенде ар кандай ой пикирлериңер болсо айтып аласыңар. Ошондуктан ага чейин бүт бардык жерде интервью бергенде дагы башка болгондо дагы мындай адам ойлонуп туруп эки мамлекеттин ортосундагы ынтымакчылыкты, мамлекеттин тынчтыгын ойлоп, элдин келечегин ойлоп, анан өзүбүздүн тарых алдындагы жоопкерчилигибизди сезип, жооп берип жүрсөк. Соц тармактарда кишинин 2 аялга үйлөнүп жаткан видеосу тарады. Окуя качан, кайда болгону белгисиз. Кыргызстанда 2 жаандан көп аял алууга мыйзам менен жаза каралган. Мындай учур катталган кезде эркек киши 50 миңден 100 миң сомго чейин айыпка жыгылат же 100дөн 300 саатка коомдук ишке тартылат. Ошондой эле 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарын аткарышы мүмкүн. AQSh'nын Citigroup банкы кардардын эсебине кокустан $81 триллион которгон. Financial Times жазгандай кардарга болгону $280 которуу керек болчу. Банктагы окуя 2024 жылдын апрель айында болгон. Бирок бул тууралуу эми гана белгилүү болгон. Катаны банк кызматкери кетирген. Citigroup банкы акча артка кайтарылып, зыян болбогонун билдирген. Интернет желесинен алынган жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.